Ассаламу алейкум. Биздин кыргыз элибиз. Барыңыздар менен амандашып 10 мүнөттүк чай кайнаганча 10 мүнөттү аталган подкастты баштадык. Жана сиздер менен чогуу мен Аку кызматымды баштадым. Эң сонун күн күз айынын жаңы гана алгачкы күндөрү жана күз айында күркүрөгөн тойлор, күркүрөгөн кыз узатуу, үйлөнүү тою, үй тою, аш, айтор баардыгы тең мына ушул учурларда. Андыктан капчыгыбыз калың болсун. Бул учурда дагы аласа береселерибиз, катыштарыбыздын баардыгынан калбайлы деген тилегим бар. Албетте, бирок баардык нерсенин ченеми менен болгону жакшы, анан орду менен болгон жакшы. Биз болсо быйыл сөзсүз үйлөнөм, быйыл сөзсүз күйөөгө тием деген жаш улан кыздарга дагы салам айтып, жана тилегиңиздер орундалсын. Омин деп батабызды беребиз. Достор, мен болсо бүгүн жоопкерчилик жөнүндө сөз кылайынчы. Ушул жоопкерчиликтүүлүк жөнүндө. Жооптуу адам, жоопкерчиликтүү адам дегенди кандай түшүнөбүз жана анын кандай эмне кереги бар? Жоопкерчиликтүү адам бул ким? Кандай ойлойсуз? Ылдый жакка подкасттын ылдый жагына өзүңүздүн комментарийге оюңузду жаза кетиңиз. Кандай ойлойсуз? Ал ким жана кандай адамды жоопкерчиликтүү деп айтат элеңиз? Жазыңыз, биз күтөбүз. Жана ошондой эле саатыбыздын башында эле биз ар бир угарманыбызды, катталуучубузду, ар бир YouTube'дагы биздин сүйүктүү катталуучубузду Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Биз менен чогуу болуңуздар. Жоопкерчиликтүү адам бул жоопкерчиликтүү мамиле жасаган, кыйын кырдаалда өзүнөн күтүлгөн нерсенин баарын жасайт, кыйынчылыгын башкаларга өткөрүп бербейт. Караңызчы. Жоопкерчиликтүү адам өз аракетин тандап алган үчүн, ал эми аракетсиздиги үчүн демилгени колго алып, ишти аягына чейин жеткиргени үчүн, натыйжасы жана кесепети үчүн жооп берет. Жана башкалар жоопкерчиликтүү адамдар кандай деп ойлойт? Караңызчы, ишти аягына чейин жеткиргенди билет, натыйжасы кесепети үчүн жооп берет, коркпойт. Бул жоопкерчилик сезими өнүккөн, жоопкерчиликтин оор жүгүн көтөрүүдө жөндөмдүү адам болот. Анан жөндөмү дагы жок адам болот. Мунун натыйжасы көз карандысыз, аткаруучу, ишенимдүү адам. Жооптуу болуп адам төрөлбөйт, жоопкерчиликтүү болуп калат, тарбияланат. Тактап айтканда, тарбия жана жоопкерчиликти өнүктүрүүнү карап көрсө болот. Жоопкерчиликтүү деп сыпатталган адам адатта катаал, чынчыл, кылдат, тырышчаак адам катары эсептелет. Жана башка албетте андан тышкары толтура дагы сапаттары бар. Мындай корутундулар интуитивдик же имплициттүү инсандык теориялардан алынган деп дагы эсептелет. Чыныгы жоопкерчилик ар дайым жеке санда болот. Ким жеке жоопкерчиликтүү экени ар дайым белгилүү. Юридикалык жагы жоопкерчиликтүү адам бар. Бул түздөн түз ыйгарым укуктарга ээ адам. Жана бир нерсе болуп кетсе, жеке жооп берүүгө милдеттүү деген түшүнүк менен бекитилет. Жооп бере турган адамдын жеке сапаттары тууралуу суроо туулат да. Бул адам канчалык жоопкерчиликтүү? Бул адам канчалык иштеничтүү? Сиз ага таяна аласызбы деп. Эреже катары чыныгы жоопкерчилик, жеке жоопкерчилик бир адамдын жоопкерчилиги аны бөлүүгө же которууга болбойт. Жеке жоопкерчиликтен тышкары албетте жоопкерчиликтин түрү бар. Бул автордук болушу мүмкүн да, бирөөнүн же өздөрүнүн болгон окуянын авторунун булагы. Жогоруда айтканда бир канча дагы жоопкерчиликтер бар. Лидерлик жоопкерчилик бар, ата эненин жоопкерчилиги, окуучунун жоопкерчилиги, айтор жоопкерчиликтер толтура. Бүгүн болсо биз ушул конкреттүү түрдө баланы кантип жоопкерчиликке үйрөтсө болот? Мына ушул жөнүндө карап өтөлү. Бала канча жаштан тарта жоопкерчиликти сезет жана аны тартип менен тазалыкка кантип үйрөтүш керек? Кызык. Адистердин пикиринде бала 3-төн 3,5 жашка чейин өзүнүн аракеттеринин натыйжасы же кесепети кандай болоорун түшүнө баштайт. 3,5 жаш. Бирок муну толук кандуу жоопкерчилик деп айтканга болбойт. Кандай болгон күндө дагы балага кичине кезинен баштап өз алдынча чечим кабыл алууга же өз катасын оңдогонго мүмкүнчүлүк бериш керек. Мисалы, бала жаңыдан бутуна тура баштаганда кайра жыгыла берет го, байкуштан таңдапчы, 7ге чыкканча жерден 70 жолу таяк жейсиң деп. Бул учурда коопсуздук үчүн алдына жумшагыраак бир нерсе төшөп коюңуз. Бирок жыгылбасын деп ар кайсы жыйыгынан жөлөп таyoонун кереги жок. Анткени бул нерсе мүнөз менен чогуу калыптанып калат. Кийин дагы бирөөдөн ошондой колдоо күтүп, өмүр бою ата энесине көз каранды же кимдир бирөөнө көз каранды инсан болуп чоңоюп калат. Ал эми эмгекке баланы сүйлөшүү жолу менен үйрөтүү керектиги айтылган.
жумуш кылууга үйрөтүүнүн эң жакшы жолу бул сүйлөшүү, компромисске баруу. Мисалы, балдардын өткөл курагы болот го, подростковый период деп коебуз, өткөл курагы. Бул учурда бала оюндагысын бергиси келбейт. Андан тышкары чейрек чыгаар алдында, экзамен учурунда окуучу стрессте жүрөт. Мындай мезгилде бөлмөңдү жыйна деп уруша бербей, сүйлөшүп түшүндүрүңүз. Ошондой эле баланы эмгекке үйрөтүш үчүн үйдөгү жумуштарды бөлүшүп алуу, расписание түзүп алуу дагы пайдалуу экени кошумчаланган. Балаңызды кантип жоопкерчиликке үйрөтө аласыз? Негизи бул жаанан аракет кылып көрдүңүз беле? Өзүңүздүн ылдый жакка дагы комментарийиңизди, оюңузду жаза кетиңиз. Биз күтөбүз. Жалпы жонунан жоопкерчилик деп айта турган болсок, чындыгында балдарга ушул жоопкерчиликтүү жүрүм турумду сиңирүү абдан оңой иш эмес да, бул оор иш. Баарыбыз билебиз, мисалы, канча жашта бала жоопкерчиликтүү, кайсы учурда жоопкерчиликтен качып калат, жок дейт, уккусу келбей калат. Мына ушул тууралуу дагы бар. Анан балдардын дагы жашоосунун циклине же болбосо байланыштуу жоопкерчиликтери бар да. Мисалы, 1 жаштан 3 жашка чейин, 3төн 5ке, 5тен 7ге чейин, 7тен 10го чейин, 10дон 18ге чейин деген сыяктуу. Көптөгөн ата-энелер балдарды баягы бири-биринен айырмалантып, бул жалкоо, бул болсо ачык, бул жоопкерчиликтүү, бул болсо жоопкерчиликтүү эмес деп бөлүп коюшат экен да балдар өздөрү. Мунун баардыгы албетте балдарга мындай балдарды басынтып, андагы жоопкерчиликтүүлүк сезимин оготур басып коет. Кантип биз 2 жаштан 7 жашка чейинки жоопкерчиликтүү балдарды тарбиялай алабыз? Кантип биз 9 жаштан 15 жашка чейинки балдарды жоопкерчиликтүү кылып тарбиялай алабыз дегенде, ата-эне биринчи кезекте издөөнү башташы керек. Бала канча жашка чыкпасын, ата-эне биринчи анын үлгүсү. Эгерде ата-энеси жоопкерчиликтүү болуп, дароо алганын ордуна коюп турса, анда албетте бала дагы ошого жараша тарбияланат. Эгерде андай болбосо, анда албетте бала дагы чайраң ар кандай чоңоет. Бул дайыма эле бирдей боло бербейт. Мисалы, жогоруда айтылгандай, психолог адистердин айтымына караганда, эгерде бала 3,5 жашка чейин жоопкерчилик эмне экенин, эгерде тиле албай калса, аны кандай кесепетти күтүп турганын түшүнө баштаса, анда элестетиңиз, бул учурда биз баланы тарбиялай алат экенбиз да. Жок балам, эгерде сен муну кылбасаң, анда мындай болот деп. Же болбосо кээде баягы кызым оюнчуктарыңды жыйна деп коюп, бирок апасы эч качан үй жыйнабаса, анда бала айтат, апа, сен өзүң биринчи үйдү жыйнап койчу, анан мен кылайын дейт да. Же болбосо балам, эрте тур, макулбу, эртең мектепке барасың, мончуда тур деп коюп, бирок апасы өзү 10го чейин уктаса, анда бала кантип жоопкерчиликке үйрөнөт? Балада жоопкерчиликтүү сезим пайда болуш үчүн адистердин айтымында биринчи кезекте ата-эне өздөрү жоопкерчиликтүү болуш керек. Ата-эне өзү биринчи ошол нерсени кылганды билиш керек. Ата-эне биринчи кезекте ошол нерсени ишке ашырганды билиши керек. Анан ошондон кийин анан ушул биз айтып жаткан нерселер келип чыгат. Ошондуктан достор, биз сиздер менен чогуу ошол жоопкерчилик жөнүндө сөз кылып жатып, баланы кантип тарбиялайбыз дегенде, биринчи кезекте өзүбүздү тарбиялайбыз дейбиз. Кеңири таркалган сөз бар эмеспи? Еврей улутунда аялдар балалуу боло электе эле өздөрүн тарбиялайт деп. Кайсы бир улуттар балалуу түйүлдүк болгондо дейт, анан кайсы бири болсо бала 10го чыкканда дейт. Кимдир бирөө баланы өмүр бою тарбиялап өтөт деп. Анысы кандай? Баланын түйүлдүктө болгонго чейин эле сен өзүң кандай ата-эне болосуң? Биз өзүбүз кандай үлгү болобуз? Биз өзүбүз жоопкерчиликтүүбүзбү? Ошол нерсени билгенибиз жакшы. Жоопкерчиликтүү адам жоопкерчиликтүүлүктү талап кыла алат. Жоопкерчилиги жок адам кантип жоопкерчиликтүү талап кылат? Ошондуктан тарбия өзүбүздөн башталсын. Жана баланы жоопкерчиликтүү тарбиялоодо сүйлөшүү, баарлашуу, аңгеме куруу, диалог куруу абдан маанилүү экенин дагы бир жолу баса белгилегим келет. Достор, мен сиздер менен коштошом жана коштошуу саатынын алдында баарыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Жана аны менен чогуу балаңыз жоопкерчиликтүүбү? Кантип тарбиялап алдыңыз эле? Негизи эле балаңызды тарбиялоодо кандай ыкмаларды колдоносуз? Ылдый жакка комментарий кылып жазыңыз, күтөбүз. +1 301 760 60 70 WhatsApp номуру да кызматта. Ал жакка дагы өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди, жеке калтырыңыз жана сурооңуз болсо аны дагы жазып кетиңиз. Барыңыздарга көңүлдүү күн каалайм, бар болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.